больницада реанимацияда жатат. Сөйлейсің бе? Сөйлейсің бе? Бала деген төргөндөн бери болуп келген бул оору менен Бұл көтөр албай калат. Мен андайдыга бара албайм. Менин өзүмдүн немем бар, требованиям бар, жесткий требованиям болот. Запаста турабы, барбы? Азыр көчөдө. Бизде жок болгон үчүн заказ беришти да. Бар болсо сурабайт эле дейишкен. анан ошол себептен баланын акыбалы ушундай акыбалга келип атат. Ошондо мындай камдап койсо болбой алдын ала. Камдап койсо керек да, но андай да трастыгын калса керек да жок. Кабылдамага келдик, бирок кабылдамада эч ким жок. Сиз эмне себептен арызды кечиктирип берип атасыз? Мен бүгүн эле келдим эке, суранып кеткенмин. Так, бул приказ боюнча 7-майдан баштап Бүгүнчө болот, Видимо, да. Биздин редакцияга буга чейин Кыргыз Республикасынын эне жана баланы коргоо улуттук борборунда дарыланып жаткан Ахметов Буниоттун атасы кайрылган. Ал буга чейин ушул баласы өз буту менен басып, дем алып ушул жерге келген. Бирок операция болгондон кийин баланын ден соолугу начарлап, кайра жандандыруу бөлүмүнө түшүп калганын айтып бизге кайрылышкан. Биз ушул окуя кандай орун алган, кандай жагдайлар болуп жатат, азыркы учурда ошол Буниот Ахметовдун ден соолугу кандай, ушуну жалпы билүү үчүн ушул ооруканага келип отурабыз. Жалпы маалыматты сиздерге толук алып бергенге аракет кылабыз. Абдыган мырза, айтсаңыз, ушул Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бул жакта кандай жагдай болуп атат? Балаңыздын ден соолугу кандай болуп атат? Кайсыл жактан алып келдиңиз? Качан алып келдиңиз? Деги эле ушул ситуация боюнча айтсаңыз. Мен баламды Жалал-Абадта больницаларга көрсөтүп, кичине неврит шамаллаган деп айтышкан. У него искривление лицо, көздөрү, киприктери жабылбагандан больницага жатып чыкканбыз. Ал жерден эчтеке жардам берилбеди. Кылган лечение алынган. А потом айткан рекомендациялары дагы массаж, игротерапия кылгандары жардам бербеген себептен МРТ кылдырдык головного мозга. МРТде сразу чыгарып айтты, у вас опухоль центрального головного мозга деп. Biz на следующий день же выехали, взяли направление, выехали сюда в Бишкек, приехали в детскую вот эту больницу и попали в нейрохирургу. Отделение нейрохирургии. Там врач нас принял, Бакыт Абдышевич Карачев. Бізді жатқызып салды палатага, то есть немені көрді, томографияны, все будет хорошо деп айтты, болды, жатқызып принимать етті. Потом 4 күн, где-то 2 күн о жерде жатқан екен, 4 күнче жоқ болды. 19 немеде операция болды да, біз 12 числода жатқан болсақ, 19 апрелде операция кирді. Операциядан кайра чыгып, 3 саат продлеваться етті. Чыгып туруп, азыр до сих пор бүгүн число 7 числоге чейин, на сегодняшний день моментке чейин больницада реанимацияда жатат. Урматтуу достор, биздин ушул бизге кайрылган жаранын өтүнүчү боюнча биз азыр ошол операция жасаган врачтын жообун угуш үчүн же болбосо ошол оорукананын директорунан кирип сурайбыз. Ал учурда кайсыл жакта ушундай оор абалда жаткан баланы таштап коюп ал кайсы жакка кеткен? Ушундай учурда эмге көргүүгө чыгып кетиш мүмкүнбү? Ушул боюнча директоруна кирип көрөбүз. Канча болсо? Азыр саат 11-ден 50 мүнөт өттү. Биз кабылдамага келдик, бирок кабылдамада эч ким жок. Түштөн үйгө азыр убакыт боло элек. Бирок ошонсо да эшиги бекип койгон турат. Биз күтөбүз эми. Директор келсе, ошол хирург боюнча маалымат алабыз. Ал кайсыл жерде өйдөдөгү айтып өткөн Абдыган мырзанын жалпы айткандарына боюнча жол алууга аракет кылабыз. Приемная Даже секретарша жок. жата калса бул жерде мына карабайсызбы? Кабыл алган киши жок.
Директордун аты Сулайманов Шайырбек Алибаевич экен. Бирок ал дагы жок. Тилекке каршы. Саатына ушул азыр. Биз 11:50-де келдик элек, жок болчу. Азыр 12-ден 10 мүнөт өттү. Дагы эле жок. Бул эми кандай? Эгер өтө бир оор абалдагы бейтап келип калса, кандай болот же болбосо бул эми баягы башка бир жумуштун мекемеси эмес, бул оорукана, бул жерге келип ушул жарандар балдарын айыктырып кетели, ушул жерден бир даба таап кетели. Ошол эми биринчи абадан, экинчи ушул бизге ушул докторлорду себепчи кылат. Мына ошол бизге, биздин ден соолугубузга, биздин балдарыбыздын ден соолугуна кам көрө турган кишилер жумуш учурунда жок. Жооптуу азыр орун басар барбы? Два врача медик, отпускада. Не вопрос пойдет. Вопрос? Siz секретаршысыз. Так, кирелер? Siz өткөндө жок, siz өткөндө Сиздин арызыңызда эмнелер жазылган эле? Эмне деп жаздыңыз эле? арызда кайрылган менин балам операциядан кийин, после хирургической операциядан кийин реанимацияга түшүп, өпкөсү иштебей атат. Прошу вас организовать мына трахеясына тезирээк лечение кылып, керектүү дары-дармандарды тауып, өкмөттүн шотудан болсо, шотудан бардык менен колдонуп, операция кылып бергилер. Шуну сизден прошу деп жазган элем. Обращаться это. Потому что нейрохирургиядан уже легкие лорный мына легкие өтөт да. Бул жерде. Сиз эмне себептен арызды кечиктирип берип атасыз? Мен бүгүн эле келдим беке. Суранып кеткенмин. Понедельник у нас не рабочий день, красный день. Сегодня мы работаем. С утра он был в собрании, 5 минут когда. Мен после отнесла, он уехал по делам в Минздрав. Азыр келелик. Сиз эмгек өргүсүнө чыгып кеткенде башка жарандардын арызын ким кабыл алат? Же жөн ошол жерде туруп турабы? Сиз кабыл аласызбы? Бергенди айтып Я же еще раз объяснила. В этот момент, когда байки оставил, директор был Минздравда. А он ошол Минздравдан уже позднее время, нерабочее время келген чыгар, мен уже кеттим нерабочее время. 6-да кеттим уже бештерде. И короткий день был перед праздником. Сиз ушуну байрам күндөрү арыздарды кечиктирип бере турбайсыздар ба? Нет, имеется в виду Сиздер макул. Мен арызы жок, тиги Шайырбек Алибаевичтин номери барбы? директор. Арызы уже. Жок. Алды. Номери барбы? Биз байланышып качада келет? Еду дейт. Можете подождать, уже едет. Хорошо, биз анда бул жерде отуруп калалы. Бир канча убакыт башкы дарыгерди күтүп отурдук, бирок ал министрликте жыйында экенин айтып, биздин суроолорубузга амбулатордук диагностикалык бөлүмүнүн башкы дарыгеринин орун басары жооп берерин айтты. Не болоттур? Ошол маселеси боюнча Бул иши ошол Арыздан жатат. бейтаптын атасы болот. Ага. Бизге кайрылган боюнча баласы азыркы учурда жандандыруу бөлүмүндө жатат. Реанимацияда, Кайра жандандыруу бөлүмүндө. Буга чейин ушул операцияга чейин ал жакшы дем алып турган, өз буту менен басып, тамак да ичип турган. Отурыңыз бек. Бирок эми тургандай, эми турат экен. Анан ошондон кийин после операция баласы дем албай калган. Калганын өзү байка айтып берсин. Давайте мындай кылайлы. Примерно общий мындай эмесин тезисине түшүндүм моменттерди. Бул жерде конкретно эмне боюнча, ошо пациент боюнча маалымат керек экен, э? Маалымат керек. Бул киши кайсыл жакта, бул ушул киши операцияга кирген. Азыр операцияда экенби? Жок, операция ошол киши кылган да, туура. Ошол киши жазган, э? Ошол кишинин көзү менен кылган. 7-ден 14-үнө чейин, э? 14-үнө чейин ал отпускада приказ боюнча, э? Всё, рахмат. Кайсы айдын? Эменики? Майдан, э? 7-майдан 14-майга чейин, э? Всё, хорошо, рахмат. Старшыйлыкын жибериңизчи, анда ошонун аркылуу эме чалайын, рахмат. Так, бул приказ боюнча 7-майдан баштап Бүгүнчө болот, э? Видимо, да. Ошол бүт болгон окуяны Конечно. далили менен биз мына көрүүчүлөргө Туптур айтасыз. окуя кандай болгонун айтып беришибиз керек да. Туптур айтасыз. Далил менен. О, Аталган маселе боюнча толук жооп бере турган тиешелүү дарыгерлердин жумуш ордунда жок болгонуна байланыштуу суроолорубузга толук жооп ала алган жокпуз. Мына ошондуктан тийиштүү дарыгерлер жумуш ордунда болгон учурда келээрибизди убадалаштык.
Давайте мындай кылайлы. Азыркы учурда баланын Качан чогулайлы? Качан кандай акыбалда деген вопросторго жооп алгыбыз келип атат. Мындай кылайлы. Бүгүнкү эмес, жума эртеңкиге давайте чогулайлы. Урматтуу көрүүчүлөр, биз мына ушул Ахмедов Буньоттун атасы менен чогуу турабыз. Биз кече ушул эне жана баланы коргоо борборуна келгенбиз. Мына ушул кишинин баласы оор акыбалда кайра жандандыруу бөлүмүндө жатканы боюнча бизге айтып берген. Ал эми кече биз келип ушул жактан маалымат алалы деген учурда бул жактагы тиешелүү дарыгерлер өздөрү ушул операция учурунда болуп калгандыктан биз эртеси келүүнү бизге убадалашты, бизге маалымат берүүнү. Азыр биз кирип чогуу маалымат угуп көрөлү. Siz direktör katara hemen açsanız kaç oldu? Tiyo ekenim? Sağ olasın. Эмне үчүн сознаниясын жоготуп, эмне үчүн неме болуп калды деген операциядан кийин, да? Операцияга чейин бала өзү басып келген деп айтып атат. Мен биринчи өзүмдү тааныштырайын. Мен зам исполняющий обязанности заместителя главного врача по хирургии. Анан Бакыт Абдыршичтин айтканына караганда бала тяжелый болуп келген өзү. Анан бул деген медулобластома головного мозга 4-го желудочка деген. Аябай тяжелый болезнь, да? Опухоль. Злокачественный Султан. Это же злокачественная опухоль. Она прогрессировала. Если операция кылбай койгон убактачы, биз операция кылбасак, анда баланы мындай эле жоготобуз мүмкүн болчу, да? Анан кийин өзү протокол боюнча, өзү ушу лечениянын протоколу боюнча операция жасаш керек да. Операциядан кийин никто не гарантирован, когда головной мозг операция кылгандачы, кандай последствия болот. Кээде биз операция убагында жоготуп алышыбыз мүмкүн. Үчүн дегенде бүттүн центр дыхания, центр сердечной деятельности, бүт баардыгы мээде да. Ошол жерде эгер кандайдыр бир кылдаттык туура эмес жол боло туруп эме иш кыла турган болсок, жүрөгү да токтоп калышы мүмкүн, дем алганда токтоп калышы мүмкүн. Во время операции это. Вот, анан кийин операциядан благополучно чыкты, реанимацияга которулду. Анан эми Бакыт Абдыршичтин айтканына караганда динамика жакшы болчу баланыкы. Жакшы болуп келатат, көзүн ачып атат деп айткан бизге. Вот, бул биринчи вопрос, да? Операция тяжелая, болезнь сама тяжелая. Андан айла жок. Ошо биринчи суроодон тактап алачы. Азыр өзүңүз айтпаңызбы? Операция учурунда бир кемчилик кетсе деп атпайсызбы? Жүрөк токтоп калышы мүмкүн, өкпө иштебей калышы мүмкүн. Бул операцияда ошондой болду беле? Болгон жок да. Баары жакшы, благополучно чыкты да. Ошол мен ошону айтып атам. Иштебей калганда ошол жаңылыштык кеткен жүрөккө иштебей калган деп атат. Андай болгон жок да. Эгер вдруг туура эмес болсо, ошо операциядан да токтоп калмак да баары тең. А биздики баары жакшы болду да. Операциядан чыкты, реанимацияга которулду. Вот, анан кийин бул последствия, оорунун последствиясы бул. Андан айла жок да башка. Трахеостомическая трубка боюнча протокол боюнча 14 күндөн кийин деп айтып атпайбы? Ооба, коюш керек болчу трахеостомический трубканы. Эмне үчүн дегенде баланын трубка тамагында турган сайын жөтөлүп, раздражение болгон үчүн ар жагынан жана ранасынан элек бар агып аткан да. Ошон үчүн ошону мындай тамагын раздражение кылбаш үчүн трахеостомический трубка койгонго айла жок болду да. Ошон үчүн трахеостомический трубка коюшту. Атасы менен договоренность болгон, макулдугун алган, анан коюлду. Жок, ошол трубканы по факту ушул нерсе жок деп айтылып атат да, заранее айтылат. Нарсанович, мен издеп таап коем, а бул срочный такой момент, экстренный момент. Где она, если в Кыргызстане я не нашел? Экстренностер болгон, ал деген интубационный трубка менен дем алып аткан, биз күттүк да. Таап келсе анан коюп коюшту. Жа ошол жана трубканы эртерээк алдын ала айтса боло беле деген суроону коюп атат. Кыргызстанда ошол эгер ал жетишсиз болсо, алдын ала айтканда мынакей алдын ала айтып атат да. Протокол 14 күнгө чейин болсо, биз алдын ала айтып атабыз, 14 күндөн биз коюшубуз керек деп. Таап келишти, коюп беришти, трахеостомический трубка. Проблема нет. Жок, 14 күн өттү. 14 күндөн кийин сразу коюш керек болуп калды. Жок, мен айтып атпайм, бу жерде экстренности как такового нет. Интубационный трубка турбайбы? Андан ары, чтоб ранасы жакшы заживать этиш үчүн айтышты. Алып келип бергиле, таап бергиле деп. Таап келишти, коюп берди. Бу жерде эч кандай чатак жок. Жок, биз Кыргызстанда жокпу ошондой же сиздер өзүңүздөрдө мындай запаста турабы? Барбы?
азыркы учурда? Бизде жок болгон үчүн заказ беришти да. Бар болсо сурабайт эле дешик. Жок, эгер ошондой дагы башка дагы операциялар болуп калса, дагы башка кандай? Редкий, очень редкий операциялар. Бирде күндө жасала турган операция эмес бул. Жарым жылда, 1 жылда бир жолу боло турган операция. Ошондо мындай камдап койсо болбой алдын ала? Камдап койсо керек да, но андайда тырас түгөнүп калса керек да жок. Андайда түгөнүп калса керек да, алдын ала болот да. Дагы бул келип калса кандай кыласыздар азыр? Эми мындан кийин табабыз да, ситуациядан чыксак болот. Каяктан алып келишет аны негизи? Мындай суроолордун мага мен жооп бере албайм. Алар каяктан алып келет, кыргыз формация, аларды мен айта албайм. Мен аларга тиги жооп бере албайм. Каяктан алып кандай деген. Биз лечение боюнча баарын айтып бердим, аныктап. Жок, сиз ага Шайырбек мырза жооп берсин ага. Отпуска боюнча. Бул жагы онкология боюнча керек болсо сөз айтып берсин, сиздин штат. Сиз Султан мырзабы? Ушака берип да? Мне никак не могут передать. Бұл ар бир оорудун өзүнүн дарлоо ыкмасы бар. Опухоль мозга болгондо ал МРТдан жөн эле опухоль мозга деп айтылып берет. Кайсы түр опухоль экенин пока не прооперируешь, биле албайсың. Ошон үчүн биринчи этапта бул баланы нейрохирургтар операция жасашкан. Операция жасашып, жыйынтыгы медулобластома деп чыкканда, булар мага айтышты, медулобластома деп чыкты деп туруп бактап звонить этти, барып көрүп кой деди. Мен көрдүм, азыркы тапта баланын акыбалы оор, химиотерапияны жасаганга болбойт. Сопорозный состояние химия жасалынбайт. Плюс мага еще ряд обследований керек. Ошону кылгыла, анан мен химия жөнүндө консилиум кылып, ошол маселени чечебиз деп айттым. Бул медулобластома өзү негизи злокачественный опухоль. Вообще опухоль мозга занимает экинчи орунда турат. В структуре детской онкологии 20% чейин шишиктердин бардыгынын 20% опухоль мозга түзөт. Анан ошонун ичинде эң көп кездешүүчүсү ушул медулобластома. Бул өтө злокачественный опухольдордун бири болуп эсептелинет. Мен буну химия жасаш үчүн менин өзүмдүн талаптарым бар. Бул киши мага айткандан кийин мен барып консультация кылдым, айттым, бул бейтап азыркы тапта химия жасаганга өтө албай калат деп көрүп кеткен. Майрам күнү болчу ошол күнү. Анда да мен келгем, директордун тапшырмасы боюнча өзүмдүн иштерим боюнча келгем, ошол күнү келип, бул байке мага жазган. Мен ооба дедим, барып ошол күнү көргөм, астына түшкөм. Реаниматолог менен чогуу көргөм бейтапты. На тот момент жасалынчу эчтеке кереги жок болчу. Бейтап сопорозный состояние болчу. Мына ошо сопордон чыккандан кийин, ошондон кийин бул протокол боюнча химия жасалынса болот. Сизге телефон аркылуу WhatsApp'тан жазып карап койчу деген голос үнүн уктук да? Кимдин? Ошол Бакыт мырзанычы. Ооба. Телефон аркылуу эле ошол карап койчу деген. Жок, андай болот. Ал мага келген, келип эки бейтапты доклад кылган. Мен алдыма келип, ошол күнү мага ошол отделениядан бир бейтап которулду. Бир бейтапты өзү алып келди. Ал туура ушундай опухоль мозга операция кылган экен, медулобластома экен. Азыр менин отделениямда жатат ал бала. Химиясын баштап атам. Ал сознание экен. Ал бейтапка химия жасаганга болот. Экинчи бейтап боюнча менин алдыма келип айтып берди. Анан кийин бул майрамдар башталгандан кийин ал мага күнөө жазып баштады. Султан тигини карап коюп, эмне болуп атат деп туруп экөөбүз сүйлөшүп аттык. Мен айттым анан бул азыр пока химия кыла албайт. Ошо. Өзүңүздүн ошол ар бир этап менен карап атпайсызбы? Сиздин этапта азыркы учурда баланын абалы кандай болуп атат? Азыр баланын абалы оор. Мен бул мисалы азыркы болуп аткан иш менин көзөмөлүмдө боло турган иш эмес да. Бул азыр реаниматолог, нейрохирург, невропатологдордун карай турган мезгили. Бул айтып атпайбы, химиотерапия жасайм мен. Мен химиотерапия жасаш үчүн менин өзүмдүн талабым бар. Ошо талапка чыгарып бергенден кийин мен жазайм. Эгер ал талапка чыгара албаса, мен химия жасасам, мисалы атасына да түшүндүргөм, чынбы? Бул көтөрө албай калат. Мен андайдыга бара албайм. Менин өзүмдүн немем бар, требованиям бар, жесткий требованиям болот. Айтсаңыз ушул Шайырбек мырза, сиз өзүңүздү тааныштырып, мен борбордун директору болом, Сулайманов Шайырбек Алибаевич. Ахметов боюнча дарыгерлер бизде реанимацияда, азыркы дарыгерлер айткандай команда карап атат. Баары элдин каалоосу ошол жакшы болуп кетсе дейт.
оору онкологиялык оору 4-чү стадия деп коет. Кечигип келген, кеч диагноз коюлган. Эми андын жыйынтыгы деле ошо жараша алат өзүчө обычно. Анан Эрин Сабдашевич Карашев деген бөлүмдүн нейрохирургиянын бөлүм башчысы көп жылдан бери иштейт. Анан ошо киши операция жасаган. Азыр өргүү, отпуск. Эмгек закондуу түрдө арыз жазып келген, мен жазып бергем 7-сине 14 майга чейин отпускка болот. Бир такталгыч суроо да. Ошол оор абалдагы бейтап турган учурда операция кылган врач эмгек өргүүсүнө чыгып кетсе болобу? Эми операциядан кийин кетип атпай калчу. Операциядан кийин реанимация которгондон кийин. Эми дарыгерлер бар бөлүмдөчү. Эми албаштырган дарыгер бар да. Жасайт карай берет. Эми өзү ошондой чечим кабыл алды. Мен мисалы отпуск алба деп айта албайм да. Анан да мыйзамдуу өзүм укугум. Отпуск алам дегенде мен алыш керек. Так дарыгерлер карап атышат. Мен бизге суроолор берсем врачтарга, масалан, өзүңүз врачыңызга обращаться кылың деп атат да. Азбага суроо жооп берип коесуз. Кандай суроо? Бирөө жарымга, масалан, башка врачтарга суроо берсем, бала туурасынан, башынын туурасынан, ал врачка, лечащий врачка суроо бериң деп атат да. Тушуга кандай карайсыз? Бул спач. Бемал консультация болду. Эмне деген суроо бердиңиз, мисалы, конкретно? Эмне үчүн в данное время ошо өпкө иштебей атат, же болбосо бала страдать этип атат го десем, ал вопрос ваш ошо Бакыт Абдышевичке бересиз деп атат. Эгер сизде суроо болсо мен деле жооп берем алгач, эмне үчүн өпкөсү дем ала албай жатат, эмне үчүн состояниясы мындай дегенде. Эми аны айта албайм, докторлор эмне үчүн андай дегенде болот. Өз бардыгын аныктап тактап лечениясын коррекция кылып турабыз. Бул киши сизге кайрылып маалымат алар эди. Мына лечащий врачтар бар, бияктан нейрохирургтар бар. Сиз карап атасызбы? Мен бошобойм, эмне оору жумушум көп. Бияка кетем, шаарга чыгып кетишим мүмкүн. Так что мен дайын, бирок контроль под контролем. Докторлорго айтып атабыз. Мындай кылган. За кем числится менин балам? Реанимацияда азыр. Мынакей лечащий доктор. Реаниматологдордо биз нейрохирург катары бар. Перевязкасын жасап, бакылап турабыз. Азыркы кезде биринчи очередь МРТга азыр даярдап атабыз. Көрүп процесс кандай процесстер жүрүп атат мээде. Эмне себептен ушул акыбалда турат деп. Негизи операциядан ушул абалга түшүп калган. Анан МРТ жасасак бизде толук сүрөт пайда болот, картина пайда болот. Эмне себептен ушул акыбалга түшүп, кандай жерден дальнейший көргөзсөк болот деген. Биз мына ушул Ахметов Пуньотту операция кылган кишиге чалып атабыз. Алло, саламатсызбы? Бакыт Абдышевич сизби? Мен атым Абдыган болот, фамилиям Суранов. Сокол медиа сайтынан журналист. Бала деген бизге келгенде аябай катуу акыбалга түшүп, даже дем алганында кыйналып, тамак ичпей калган. Акыркы күндөрүнчө. Анан биз ошол операцияга барышка туура келди. Анткени баланын акыбалы операциядан абдан зависит этип турганда, бул бала бизге абдан кеч түштү. Биринчиден. Экинчиден мен бир жака операцияларга катышам деп өзүм Турцияга кеткем. Ошол убакта ошонун ортосунда бир операцияга катышып кайра келгенде ушул баланын акыбалына жарашачы ал жакта врачтардан суранганда болбой, менде бир бала кыйналып атат, мен барышым керек деп кайра өзүм билет алып өзүм учуп келгем. Анан келер менен баланы 1-2 күн ичинде мен операция кылгам. Анткени баланын акыбалы оордугу бул баланы абдан кеч алып келген, бизгечи. Бала тамак ичпей да калган. Мен келгенде 3 күнүн ичинде элечи. Анан ошол себептен бул баланы мен даярдап барган жактан чоң кишилерден чоң профессордон консультация алып турган, операцияга кирип, Кудай деп операцияны жасап чыккандан кийин бала көзүн ачып ичине өзүнө келген. Бирок бул баланын биз аябай жакшы мындай надежда кылганбыз, жакшы болуп кетсин деп эме алсам, 3-4 күндөн кийин анализи чыкты, злокачественный опухоль мозга болчу. Анан ошол себептен баланын акыбалы ушундай акыбалга келип атат. Бала деген төрөлгөндөн бери ооруп келген, бул оору мененчи булар деген Кыргызстанда, по-моему, даже Өзбекстанга барып дарыланып келишкен, ушундай болгондо, ошол убакта эгер бизге бир жыл мурда же жарым жыл мурда келгенде, бул баланын акыбалы башкача болмок да. Анткени ошол убакта химиялык ручку колдонмокпуз кичинекей болгондочу. Сиз эмгек өргүүсүнө чыгып кетиптирсиз. Бул жактын сиздердин
мен bir cumaga suranıp kettim. Anteni men günü-tünü жұмышта жүрген адаммын. Bir cumaga suranып, maqul беріштейміздің посточ anteni. Men ушундай жагдайга туш келдим. Өткөндө мен ошол bir операцияга катышайын деп кетип, кайра келгемде шашыпчы. Ушултан ахуалын ачып болуп эгер кайдыгер мамиле кылсам, анда келбей коймокмун деп bir жумагачы мен айтмакмын, балаңа алдыла деп бирок чакыргыла депчи. Жок, мен evimге көргүлүшүнө чыккан, анын үчүн чыккан жок. Мен баланы кийинки этап менен онкологияга дайындап кеттим. Мына бул баланы мен жагынан жумушубуз бүттү. Эми калганын карап бере турган онкологический больной болчу. Вот ошол себептен мен кеттим bir жумага. Мен көп кеткен жок, мен bir жумага сурандым. Биз азыр ушул дарыгерлердин ушул борбордун башчысынын жалпы маалыматын уктук. Буниот Ахмедов боюнча дагы кенен маалымат беришти. Мындан ары бардык ушул процесстер, абалдар ушул дарыгерлердин өз көзөмөнүндө болот. Жана биз дагы байма-бай Ахмедов Буниоттун ден соолугун сурап, керектүү маалымат болсо биз дагы жардам бергенге аракет кылабыз.